Эми биринчи далилде ошол тавхидти орундаткондорго мисал келтирди. Айтат: инна Ибрахима, албетте чынында Ибрахим кандай болгон? Кана умматан, ал үммөт болгон дейт. Үммөт дегендин мааниси эмне дегенде, бул аяттагы мааниси алымдар айтышат, үлгү болгон. Ал жакшылыкта үлгү болгон. Канитан дейт. Канит деген не деген десе, мудавиман аля таатилла. Аллах Таалага моюн сунууда, ибадатында ар дайым уланып турган. Бул эки сыпаты. Биринчи, жакшылыкта үлгү болгон Ибрахим алейхиссалам. Экинчиден, Аллахтын жакшылыгында ар дайым уланып турган, Аллах Таалага ибадатында ар дайым уланып турган. Ханифан дейт. Ханиф деген не? Ширкти таштап тавхидке оогон. Тавхидке оогон. Валам яку минал мушрикин, жана ширк кылуучулардан болбоду дейт. Демек, тавхидти орундотуу үчүн Ибрахим алейхиссалам эң тавхидти орундаткон адамдардан. Ошону мисал кылып алып келди. 4 сыпатка ээ болуш керек деп атат. Биринчиден, жакшылыкта үлгүлүү болуш керек. Жакшылыкка ар дайым үлгү болуш керек. Экинчи сыпаты болсо, ар дайым Аллах Таалага ибадат кылууда уланып туруу. Кебирлер бар да, мисалы үчүн кебир адамдар кээде иманы күчөйүп кеткенде эле ибадат кылып, бир нече ибадат кылып, анан таштап коюшат. Жаман жүрүп, дагы бир ибадат кылып, үзүлүп, ушу ибадаттан үзгүлтүктүү болуп турат да. Андай эмес. Ибрахим алейхиссаламдын сыпаты кандай болуп атат? Ал ар дайым ошо башынан баштап өлөргө чейин Аллахтын ибадатында жүргөн, уланып турган адам. Үчүнчүсү, ширкти таштап тавхидке оогон. Төртүнчүсү, бул ошону эле тасдыктаган, ал мушриктерден болгон эмес, мусулмандардан болгон дейт. Мусулмандардан, Аллах Таалага жалгыз кулчулук кылуучулардан болгон. Бул аятта Аллах Таала бизге ошо тавхидти орундаткон Ибрахим алейхиссаламдын мисалын алып келди.